Бугу айынын 29-да баштала турган Астана эл аралык форумунун алкагында климат сессия өтөт. Ага дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнүн алдыңкы серепчилер, ошондой эле бир катар өлкөлөрдөн, өкмөттөрдүн, бизнес коомчулуктардын, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын, илимий топтордун өкүлдөрү катышат. Негизги максат бүгүнкү климаттык кырдаалга байланыштуу маселелерди талкуулоо жана туруктуу келечек үчүн натыйжалуу чечимдерди иштеп чыгуу. Жыйында республиканын экологиялык демилгелери сунушталат. Казакстандын экология министрлиги билдиргендей, өзгөчө көңүл жашыл энергетиканы өнүктүрүүгө, аны каржылоого, көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө бурулат. Бүгүнкү күндө өлкөдө баардык энергиянын 6% кайра жанма булактардын эсебинен өндүрүлөт. 2030-жылга чейин бул көрсөткүчтү 15%га жеткирүү көздөлүп жатат. Многие страны уже утвердили у себя стратегии достижения низкоуглеродной нейтральности, да, в том числе и Казахстан. Казахстан планирует до 2000. Көптөгөн өлкөлөр көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүү стратегиясын, анын ичинде Казакстанды да бекитти. Казакстан 2060-жылга чейин бул этапка жетүүнү көздөп жатат. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн казылып алынган отун жана көмүр суутектерден баш тартуу кыйын. Ошондуктан азыр жашыл экономиканы өнүктүрүүгө артыкчылык берилет. Бул форум жалпы макулдашууга, ошондой эле жашыл экономиканы каржылоого жана жалпы демилгелерди сунуштоого жардам берет. Также по выделению зеленого финансирования и для выдвижения общих инициатив